Кандайсыңар досторум? Жаш турасыңарбы? Барыңарга салам жолдойм. Мен негизи түз эфирге киргенде, Инстаграмга киргенде Айтбекова бир жакшы бир пайдалуу бир нерсе үйрөткөн таат деп түшүнгүлө. Бүгүн мен мага YouTube каналыма бир сонун эже келди. Анан эже өзү 61 жашта экен. 61 жашта 20дан ашуун сертификаты бар экен. Өзүн өнүктүрүү боюнча ушундай иштейт экен. Анан тренинг коуч болуп иштейт экен. Анан бүгүн YouTube каналга сонун тема алдык. Аны жакында YouTube каналыман көрөсүздөр. Ал эми эжеден суранып Инстаграмга дагы чыгалы дедим. Анткени Инстаграмга дагы аябай жокшу бир сонун бир темада съемка кылалык дедик. Азыр эже менен тааныштырам. Алена Малабашева. Саламатсызбы эжем? Саламатсыздарбы, урматтуу Назиранын подписчиктери, катталуучулары, урматтуу достор, бир туугандар, кутман күнүңүздөр менен. Алена эже менен биз бүгүн аял эркек энергиясы тууралуу сүйлөшөлү дедик. Аялдын энергиясын канткенде көбөйтөбүз. Мага ошоп үй жыйнабай койсо. Уялатам, тамак жасабаса аялдык энергия өспөйт деп атпайбы? Аялдык энергияны өстүрүш үчүн үй жыйнаш керек, тамак жасаш керек деп атпайбы? Мына ошо жөнүндө сүйлөшөбүз. Алена эже, анда кеттик. Аялдык эркектик энергия эмне менен айырмаланат? Эмне кылышыбыз керек? Неге аялдар аял болбой эркек болуп бартабыз? Назира, ушул тема аябай көйгөй маселе да азыр. Көйгөй маселе аябай ушул темачы. Себеби көп ушу билимдин жоктугуна байланыштуу көп аялдар ушу аялдык энергия эмне экенин билбей калды. Эми аялдык энергия деген сөздү ушу акыркы күндөрдө мындай көбүрөөк колдонуп калдык да. Мындай кайсы жерге барсак энергия деген сөз айтып калып атабыз да. Энергия мындай дейт, аялдык энергия мындай дейт депчи. Деген менен бирок түшүнүк толук жок болуп атат да. Мисалы үчүн бул деле биз баягы өз ата энелерибиз деле кылган нерселерди эле кыла турган болсок, бардыгы туура экен да. Биздин апаларыбыз кылган деле кылса, аялдар эгерде эркектерибиз аталары кылган деле кылса, туура жолго түшө тургандайбыз да. Бирок аны биз кайталабай атпайбызбы? Аны биз жоготуп жибердик дагы. Анан эми тренингтерди окуп атабыз. Тияка чуркат, бияка чуркатчы. Эми аялдык энергия мындай болот экен да. Аялда 75% энергия эркектики, 25% 75% аялдыкы, 25% эркектик болот экен да. Аялда, Аялда. 75-25 деген мындай соотношение бар экен да, кажется. Ошо 75%, 76 болуп баштаганда эле нарушение кетип баштайт экен да. Анан эже? Анан ал эмне болгондо кетет экен эми. Кайсы убакта биз ушу аялдык энергиясы, мисалы үчүн аялдык энергиясы кантип жоготуп коебуз. Мен TikTok баракчамда да ушул тема боюнча аябай жакшы эмелерим бар, информацияларым бар. Бир аялдык энергияны кантип жоготубуз деген бир темага бир күндө 18 000 просмотр болуптур. Ошо акасы аябай керек экен да. Өтө мындай баалуу маалымат экен, оказывается. Анан эми ошондо биз деген наалганда постоянно наала беребиз го. Мындай тиги жок, бул жок. Тиги эмне үчүн сен мындайсың, тигини сен алып келген жоксуң, менин жашоом мынтип калды, мына бүгүн күн жаап атат, эми күн жааса мен тиги өмүр жок, анан окун жок наала беребиз го. Ошо наалагандачы аябай кетет да энергия. Прямо агып кетет да. Анан таарынганда кетет. Таарынганда ал жанагы кимге эле болсо таарына бергендер болот го. Мына мисалы үчүн биз билбей эле баягы на подсознательном уровне көнүп калганбыз, ошо привычкада биз ойлойбуз, нормально жашап атканыбызды ойлойбуз да, бирок бүт өмүр бою тааныш менен жашайбыз. Эки аял отура калса эле обязательно тааныш жөнүндө айтат да. Мындай жөнү мындай мен жыргап атам деп айткан аялдар аз эле да. Ичинде балким 1-2 мүнөт айтышы мүмкүн жыргап атам деп. Андан кийин эле баягы ооруп аткан жөнүндө айтышат да. Кой баягы ушакташалык деп коюшат го, тамашалакчы. Ал ошол жанагы именно обида, тааныш болгондо аябай энергия чыгып кетет. Бизге баягы бир суткага ала берет энергиянычы. Энергияны бер деп коелу. Ошо бир мüşөк энергиябыз өзүгө жетиш керек да. Биз аны жеткизбей кечке чейин агызып салабыз. Төгүп салабыз да. Таарынып төгүп салабыз, наалып төгүп салабыз. Анан ушак аябай тоже ушак аябай энергия кетип калат тоже. Анан бирөөгө жаман сөз айтуу. Настроениябыздын аябай жаман бузулуп турушу. Ошолордун баардыгы тең анан жок болуп кетет анын баардыгы. Анан ошондой болгон убакта аял ийгиликсиз болот.
Эже ушак аялдарга таандык го. Таандык эмеспи, ушакташпаш керекпи? Жок, ал деген эме бар да. Джон Кеханын сөздүн күчү, ойдун күчү деген темасы бар, аябай сонунчу. Ошондо айтат да, сизден жаман чыккан сөз ал деген как радиация деп болот экен да. Элестетиңиз, бирөө жөнүндө жаман ойлогонуңуз же бирөө жөнүндө вообще бир жаман информацияны айтканыңыз сизге өзүңүзгө биринчи радиация болот экен. Радиациядан 10 эсе жаман уландырат экен. Мына обычный химический радиациядан 10 эсе жаман уландырат экен. Өзүңдү уландырат экен, анан еще жанагы айткан кишини кошо уландырат экен. Ал октой да, мисалы үчүн ок тийип, балким бир жерде туруп калышы мүмкүн, ок тийип, балким тийбей калышы мүмкүн, а бирок жаман айтылган сөз, особенно ошол ушакчы, ал адамды тешип кетет да. Энергетический дырка, жана кадимки эле калбыр болуп калат. Эгер ошол адамга жаман сөздөр кире берсе. Ал деген биринчи өзүнө зыян да, адам айткан адамдын өзүнө зыян. Ошондуктан мына женский энергия. Анан женский энергия дагы кайсы убакта жок болуп калат. Азыр мындай бизде мындай болуп атпайбы? Аялдар бул перестройкадан башталып кетти да, ошолчу. Перестройкадан баштап күйөөлөр үйдө отуруп, аялдар анан көчөгө чыгып акча таап баштады да. Ошондо баягы сразу эле орун алмашып калбадыбы? Өзү баягы жаратылышта бизге миссиябыз бар да, эркектер эркек болуш керек, ал көчөгө добытчик деп коет да аны. Добытчик көчөгө чыгып, жанагы аюуну атып, аңчылык кылып, аюуну атып, анан анын терисин сыйрана көтөрүп келиш керек да үйгө. Ошол милдетти аялдар ала албадыбы? Значит, күч менен, физический күч менен таап келип атпайбы эркектик энергия. Үйгө келгенде аял деген даяр да, баягы эт даяр да. Үйдөн эле акырын эле кыймылдап эле кухнянын ичинде жүрүп эле, эттен тамак жасап эле мындай шашпай, күч колдонбой, жеңил желпи жана плавное состояние деп койчу, баягы мындай жанагы мындай спокойный бир адамдын мындай кандай десем, тынчтык состоянияда. Сиз тынчтык абалда, жакшынакай абалда аял кыймылдап туруш керек үйдүн ичинде. Эжем мага окшоп далактабаш керекпи? Жок, сенин жакшы энергияларың, женский энергияларың аябай жакшы. Мен сен жөнүндө аябай көп байкайм, баардык каналдарыңды карап турам, аябай кунткой менен угам, аябай баалайм, барктайм. Сенин женский энергия аябай жакшы. Особенно көйнөктөрдү кийип алгандарың, аябай сонун прическаларың, мисалы үчүн макияж, ушунун баары женский энергия. Даже макияж кылганыбыз, мондай жанагы украшениялар тагынганыбыз, көйнөктөр, сен мисалы үчүн аябай сонун көйнөктөрүң бар, пальтолоруң бар, тим эле. Ошонун баары женский энергиянын көп болгону да. Эже айтат го, жерден энергия тартабыз депчи, ушул баары келме? Азыр ушул кичине ушул жөнүндө мен дагы жаңы билимдерди алып атам да азыр. Биз 3-чү измерениядабыз азырчы. 3-чү измеренияда биз жерден алчубуз. Жерден алчубуз. Жерене деп коет да. Аял менен жер деген байланыштуу. Обязательно заземление кылып турушубуз керек да. Биз басып, жерде көбүрөөк басып аялдар. Бир күндө 1 сааттан кийин баспашыбыз керек да. Баягы жылаңайлак эмес, просто жердин үстүндө да. Анан жер менен алышыбыз керек. Потому что жер анан мындай асман болуп, алам болуп, мынтип биз деген проводникпиз да. Мынтип обмен энергия болуп турушубуз керек да. Азыр 4-чү измеренияга келгенде биз деген уже заземление кылбай эле, азыр 4-чү, 5-чи измеренияда биз деген аламдан алабыз, жүрөк менен, жан дүйнөгө. Мурун бутубузга алып, ары бери чуркатчыбыз. Акча тапчыбыз. Азыр сен башка билимдер келди да, азыр мен өзүм деле күндө болуп катам, күндө таң калып атам да ошону. Азыр болсо жүрөк ачышыбыз керек. Именно жүрөк, азыркы 4-чү измерение именно жүрөк ачылганда, анан биздин чокубуздан ошо жүрөккө энергия келип баштайт да, анан именно только жүрөк. Любовь берет экенбизде. Жүрөк менен ошо любовь бергенде, жан дүйнөбүз ачылат да. Жан дүйнөбүз ачылганда баардык бизге керек нерсенин баары өзү эле келип баштайт. Анан аялдык энергия канчалык көбүрөөк болгон сайын аял баягы өзүнүн миссиясын аткарат да. Ошондо жанагы аялга келе турган рызкы оңой эле келет. Акча, бирөө подарит этти, күйөөсү украшение подарит этти, мындай да, ошондой каналдар бар, ачык болот. Эгерде ошол каналдар жабык болсо, өзү аял деген өзү анан кайрадан албайт да. Мына мен өзүм эле алып атам, машинени өзүм сатып алдым, үйдү өзүм сатып алдым, мынакей алтынды өзүм сатып алдым, өз курсагым өзүм тойгузам депчи. Потому что аялдык энергия жок уже, эркектик энергия. Кээ бир аялдарчы же мынтип айтат го, кандай эле аялга ушинтип белек берет, тим эле үй берет, машина берет, алтындын түрүн берет. Мага эле эч ким бербейт. Ал деген аялдык энергия
аялдык энергиясы көп да. Ал өзүн аял сезет. Эркектин жанын аял сезет да. А эркектер болгондо мындай болот. Мисалы үчүн эмне үчүн эркектик энергиясы көбөйүп кетет? Ал жанагы чачын кыркканда, дайыма шым кийип жүргөндө, потому что аялдык энергия маткада болот. Маткада токтойт да. Анан ошол маткадагы токтогон энергия жерден келет бизге. Жерден келет. Анан жерден алып топтойбуз. Анан аны сактап турушубуз керек да. Сактап туруш үчүн биз узун көйнөк кийишибиз керек. Ошон үчүн мына Назира элестетип көрсөң, королевалар, принцессалар, императордун аялдары, мисалы үчүн Японияда болобу, Орустарда болобу, Кытайда болобу, даже кыргыздар, биздин апаларыбыз узун көйнөк кийишкен да. Алар жерден ала алган энергиясын маткага топтоп, анан аны сактап жакшы кармап туруш үчүн анан жана узун көйнөктөр кийишкен. Жанагы кош кабат көйнөк да биздики. Принцесса королеваларды карасаң, кат. Кытайдыкы деле ошондой, бардык ушундай жанагы ак сөөк, именно настоящие женщины ушундай көйнөктөр кийишкен да. Жана кат көп, ошо энергияны жоготуп ийген. Даже мындай эме бар да, техника бар. Күйөөлөрү бир жака чыгып баратса, же балдары бир жака чыгып барат, же өзү бир жака чыгып баратканда, ошо юбкасынын астында мысленно киргизип коюшат. Эмне деп? Күйөөлөрүн киргизип коюшат мысленно. Коюңузчу. Анан эмне кылат экен ал? Анан эч жака чыкпайт күйөөсү. Этегинин алдында. Күйөөгө тиеп аткандабы? Күйөө менен жашап атканда. Күйөө менен жашап атат да. Анан үй бүлөсүн, балдарын, мисалы үчүн байлыктарын, күйөөсүн мысленно юбканын астына киргизип коюшат. Эч ким тийбейт, защищенный болуп турат. Үйрөнүп алалы. Анан эже? Анан аялдык энергия эмне болгондо, анан ошол жанагы маткадагы топтогон энергия биз шым кийебиз да. Шым кийгенде эки бут менен, бак элек менен энергия агып кетет. Утечка болот. Ошон үчүн азыр бизде эмне үчүн жанагы эме көп? Кесарево. Азыр боюна болгондо эле келиндер шым кийип баштап атпайбы? Төрөгөнчө шым кийип атышпайбы? А биздин убакта туура кылыптырбыз да, мисалы үчүн биз боюбузга болгондо эле кең көйнөк тиктирчүбүз да, андай сатылчу эмес. Кең көйнөк атайын да, женщин платье для беременных деп атпайбы, атайын сатып атпайбы, туура? Ошон үчүн обязательно энергия, потому что аялдын энергиясы көп, өзүнүкү. Анан баланын энергиясы көп, уже эки эсе көбөйүп кетет да. Ошону кармап туруш керек. Ошо энергияны кармап туруш үчүн кең көйнөк кийип туруш керек. А тар кийим кийгенде ал энергияны жоготуп коюшат. Ошон үчүн баягы төрөлүнүп убагында, ал эгерде маткада энергия матка күчтүү болот да. Күчтүү болуш керек да. Матка күчтүү болгондо ал деген жанагы ден соолук таза баланы кармайт. Жакшы төрөлөт. Анан төрөгөндө да оңой төрөйт, потому что матка күчтүү. Күч бар маткадачы, жатында. Эгерде сиз дайыма эле шым кийип жүрө турган болсо, анда маткада күч жок да, төрө албай атпайбы? Төрө албайт, күч жок. Анан кесарево ошон үчүн жөн эле конвейердей кесарево болот баягы. А биздин убактарда мисалы үчүн кесарево дегенди укчу эмеспиз. Анда санда бир укчубуз. Очень редко это было. Эжем бирөө сурап атат, бул матканы алдырып салгандар эмне болот дейт? Матканы алдырып салганда деле ошонун ордунда баары женский энергия боло берет. Аны вообще не переживайте. Андан башка дагы толтурам, мисалы үчүн женский энергия, азыр мен эмени бүтөйүн, анан айтып берем, кандай толтуруш керек. Кантип жоготобуз, мына шым кийгенде жоготуп атабыз. Кыз чач кыркканда. Чач кыркканда деген чач кыркылган кыска чач бул эркектерге гана тиешелүү нерсе. Мисалы үчүн биздин эркектерибиз чачын өрүп алып, түйүп алган жери жок да, эмне үчүн биз аялдар кесип алдык. Бул деген Европанын жанагы тукумду такыр курутуш үчүн гана болгон политикасы болгон да. Ошон үчүн Европа жоголуп кетпеди мынакей. А төрөбөгөнгө, маткада күч жок болгонго, эркек болуп калганга, же жана однополый азыр болуп атпайбы, брактар. Мына Европа жок болуп кетти да. Франция, мисалы үчүн Германия, особенно Франция менен Германия азыр бүт эле мусульмандар болуп кетпеди. Уже жок да уже. Европа өзүнүн тукумун узарта албай, мындай уланып кете албай калды да. Ал только ушундай политика болгон да. Арыкташ керек, анан кийин шым кийиш керек, чачты кыркыш керек деген. Бул политика аябай иштеди да. Катуу иштеди. Анан үйдө тамак жасаш керек да. Мисалы үчүн аялдар көбүнчө азыр бизнесте, менде ушундай тема бар да, аялдар бизнесте дегенчи. Өзүң де айтасың да. Тамак жасаш керек деген жерде. Бүгүндөн баштап тамак жасайсың. Анан женский энергия көбөйүш үчүн тамак жасаш керек.
именно тамак жасагандагы аябай аялдын энергиясын көбөйтөт. Аял болгон мындай аялдык энергиясы көп болгон жерде аялдарга мындай проблема эмес да ал. Ал оңой эле бат эле ары бери кылып эле жасап коет. А эркектик энергия болгондо аябай кыйын да. Ушундай ойлонуп жасагысы келбей эмне кылсам күндө кечинде переживать этип эмне тамак жасайм. Ушундай мына эркектердей болуп калат да. Эркектер тамак жасагысы келбейт ошондой. Ооба. Анан еще тиги эме үй тазалаш керек. Үй тазалаганда аябай женский энергияны көбөйтөт. Идиш аякты өзү жууш керек, уборканы өзү кылыш керек. Өзүнүн энергиясы да болот аялдын. Прям аны да мындай да, тамак жасаганда дагы, уборка жасаганда да с любовью. Прям мындай жакшы настроение менен, жакшы сүйүү менен жасаш керек да. Мындай ыраазычылык келтирүү менен. Атак вроде аялдар уборка жасайт, бирок аябай жини келип, үйдөлөрдүн баарын урушуп, нааразы болуп, наалып, мына силер ушинтип эле мени кураттыңар, мен үй тазалап эле бүтпөй койдум, тамак мынакей көчө жасабадым беле, мен качан бул кухнядан чыгам деген наалаган сөздөр менен үйдүн ичин вроде бир жакшы нерсе жасаган менен үйдүн ичин бүт бар негатив энергия толтуруп коет. Ошондон аялдар деген бир аял, бир айылды сактап калат экен да. Ошон үчүн тамак жасап атканда аябай сыйынып, жакшы нагы убады кез память деген аябай сонун документальный фильм бар эмеспи? Суу бизди угат да. Анын памяттери сактап калат. Ошондон ар бир биздин ичип аткан чайыбыз, суубуз, тамагыбыз баардыгы тең биздин жакшы сөздөрүбүздү эстеп сактап калат да, өзүнө память кылып. Ошондон биз тамак жасап атканда аябай жакшы ниет кылсак, бир үй бүлөнүн вообще жашоосун өзгөртөбүз да. Биздин күйөөбүздүн дагы жакшы болуп кетиши, балдарыбыздын да жакшы болуп кетиши биздин жасаган тамактан жегенден аябай көп таасир тийгизет да. Анан еще дагы аялдар мындай эркектин жумуштарын жасаганда дагы аялдык энергиясын жоготот. Эркек жасаган жумушту эле алмашып калып атышпайбы? Эркек жасаган мисалы үчүн машина айдап, машина айдаганда дагы жана чоң машина айдап атышпайбы? Мисалы үчүн мен азыр көрүп жүрөм, Америкада мисалы үчүн трак айдаган кыздар бар да. Кадимки эле эркек да. Аял деген үйдө туруш керек. Аял деген үйдүн ачат да, кутуда. Ал деген өзүн үйдө күтүп туруш керек, балдарын үйдө күтүп туруш керек, тамак жасаш керек, жылуу болуш, таза болуш керек да. Анын милдети ошо да. Бизде өзүнүн миссиябыз ушуда. А биз миссиябызды алмаштырып салып атпайбызбы? Туруп туруп эле сен аял болчусуң, аны вроде бир эркек болуп калдың. Анда жана поток Алладан келе турган рызыклардын баары токтоп калат, блок болуп калат. Тоже нарушение да. Жашоонун жаратылыштын законун биз бузуп атабыз. Эркек чыгыш керек көчөгө. Анан еще дагы эркектин жумушун жасаганда алар мындай эс ала албайт да. Мисалы үчүн стройкада иштегендер бар, ошо шофер, водитель болгондор бар, мисалы үчүн ремонт жасап кетип атышат, эркектерге тиешелүү жумуштарды. Анан баягы күч менен жасаган жумуштарды постоянно мындай тик туруп жасайт да. В вертикальном положении. Тик туруп. Ошондо дагы аялдык энергиясын жоготот. Аялдар көбүрөөк жатыш керек. Именно горизонтальное положение. Любой моментте аялдар эгерде мындай энергияңар жок болуп чарчап калсаң, 10 мүнөт жата калыш керек. Ошон үчүн аялдар менте берет. Мен жата калайынчы, бир 5 мүнөт жатып турайынчы дей берет да. Потому что 5 мүнөт жатканда эле уже энергиялар калышат, сразу өзүн жакшы сезип калышат. Ошондон любой жерде аэропортто болобу, көчөдө болобу, бир 15 мүнөт жата калыш керек да. Сразу наверное эсер энергияны. Анан эртең мененки саат 4-төн 5-ке чейин эркектер алат энергияны, мужской энергия. А 5-тен 6-га чейин аялдар женский энергия алышат. Эмне кылыш керек ал жерде? Туруш керек ошол мезгилде. Именно жанагы пазл деп коет, пазлдар бир ошо именно 5-тен 6-га чейин аялдардыкы именно пазл биригет да. Бул деген 24 саатка сизге керектүү энергиянын бүт баары берилип бүтүп, энергия монда бири-бирине кийишип, анан 24 саат сиз жакшынакай жүрөсүз. Эгерде ошол энергияны албай, пазл туура эмес болуп, мынтип кычайып калды, 24 саат энергияңызды кетиресиз. Ошондон карый баштайт да адамдар. Биз сизге өзүңүзгө керектүү күндө берип турат да энергия бизге. Ошону ала албай калабыз. Анан аялдар дагы жакшы энергия алыш үчүн аябай жакшы уйкусу каныш керек да. Чарчаганда сөзсүз уктап эс алыш керек. Ошондо да женский энергияны алат. Анан мындай болот го дагы аялдарына сөгүнүп, азыр TikTok'то көрүп атасызбы, кыздар сөгүнүп, мындай даже эркектер да андай сөгүнбөйт, даже карасаңыздар, аябай өтө, конечно, кейиштүү нерсе бул. Ал бир кыямат кайым боло турганын бир белгисинин бири да, кыз бала ата-энесине баш ийбей калат деген. Ошол азыр жүрүп жатат окшойт менимче. Кыздар сөгүнүп атпайбы? Сөгүнгө бул точно эркектик энергия, арак ичкен эркектик энергия кыздардын. Ошол дагы аябай мындай өтө эле
коркунучтуу көрүнүш. Анан эми аябай кызык жери бир үйдө аял дагы эркектик энергия менен күйөөсү да эркектик энергия менен жашагандар бар. Алар эмне болот? Алар мушташат. Жанагы мушташкан аялдардын баардыгы тең ошо эки эркек жашашат үйдө. Алар кадимкидей мындай бири-бирине отпор берет да. Эки эркек жашап атканда ал экөө жашай албайт. Анан эң дагы бир кызыгы эки аял жашап калат. Күйөөсү дайыма үйдө, жумуш жок, жатат, эртеден кечке чейин телевизор көрөт, женский энергия көбөйөт, тамак жасап баштайт. Ал келе мен тамак жасай коеюн дейт, мен балдарды карап турайын дейт. Анда эгерде аялдык энергия болсо, эркек дагы аялдык энергия болсо, анда эки аял жашайт дагы, тоже жашай албайт эки аял. Ташташат дейчи. Анда жок, анда деген тили менен эле айтыша берет. Быжы деп эмне болот го? Аялдар айтат да кээде. Эже мен күйөөм жакшы эле. Арак ичпейт, согушпайбыз, көзүмдү көк ала кылбайт. Бирок тили менен жеп салат да дейт го. Мейим жей берет дегендер турбайбы? Анан ошол эки аял жашап калат. Анда да жашай албайт. Жылдап эле уруша берет да. А эгерде идеальный эркектик энергия менен болсо, аял аялдык энергиясы менен болсо уруш болбойт анда. Бири-бирин көтөрөт. Күйөөсү айтат, эми бул аял да сүйлөп коет, анан кайра бири-бирине басылып калат. Күйөөсү айтат, эми ал эркек да кичине баш ийишим керек. Жоксо ыйлайт. Мына ыйлабаган аялдар опасный да. Эгер ыйлай албаса, эркектик энергия. Жаса женский энергиясы бар аялдар ыйлайт. Мындай аялдар болот да. Эже мен такыр ыйлай албайм, көп жыл болду ыйлаган эмесмин. Күйөөм урушканда монтип эле мистеп эле туруп берем, вообще ыйлабайм деген эркектик энергия. Ошон үчүн эгерде эркектер болсо ыйлаганда аябай катуу кабыл алышат да, ыйыбай жүрүүнү. Алар билгизбейт да, вроде ал эркек да баягы билгизбейин, мындай боорум ооруп атканын билгизбейин деп ойлойт. Бирок аябай жаман кабыл алышат, ошондуктан аялдык энергияны көбөйтүп, аны сактап калып, анан эркектердин алдында мындай ошондой ыйлап сураганды үйрөнүш керек да. Эже немечи? Эркекчи канткенде эркек болот, ошону айтыңызчы. Эркек болсо, азыр бизде шаарда бүтүн эркектердин баардыгы тең жеңил жумуш болуп атпайбы? Компьютерде отурат, кабинетте отурушат, например, физически. Физически деген физический жумуш жасаш керек. Ошон үчүн шаардагы азыр ошону түшүнгөн балдардын баары залга барып атпайбы? Машык ачпайбы? Сөзсүз жана күч келтире турган нерсени жасаш керек да. Ошондо эркектик энергиясы көбөйөт. Дагы анан баш ийбей калып атпайбы? Ошо аялдарга баш ийбей эле көчөгө басып кетип эле, анан ошолордун бүт баардыгы тең мужской энергиясы көбөйүп кеткендер да. Анан эми аны аялдык энергияны көбөйтүш үчүн ошо жана обиданы токтотуш керек, наалыганы токтотуш керек, нааразы болгону токтотуш керек, үй тазалаш керек, чачты өстүрүш керек, тамак жасаш керек, узун көйнөктү кийиш керек. Эркектер жыргап атат эже. Анан эже. Анан жанагы машина айдаганда дагы женский машина айдаш керек. Мына джиптер дагы мужской энергия. Биз айтып коебуз го, мага женский машина экен деп коебуз го. Это не просто так да. Ошон үчүн женский машина айдаганды аракет кылышыбыз керек. Женский энергия көп болгондо мындай адамдын жүрөгүндө тынчтык болот, аялдын жүрөгүндө тынчтык болот. Лишний раз мындай беспокоиться этпейт, потому что ал деген эме да мындай жанагы ачак экенин билет да, үйдүн куту мен экенмин, бирок физический жумушту аткара турган тышта бирөө бар экен, менин защитам бар экен, кто-то заботится обо мне, менин жанымда бир эркек бар, мен үчүн кам көрөт, мейли балаңызбы, күйөөңүзбү, бир туугандарыңызбы, сотрудниктерби, сиздин эмеңизди сезет да, аялдык энергияңыз көп экенин сезет. Биз болсок ага жеткизбей эле мен өзүм дейбиз да. Өзүм. Даже машинени ачып берди. Биз айтышыбыз керек да, машинени ачып коесуңбу депчи. Биз эгерде эркектерден суранбасак, эркектердин мужской энергиясы жоголуп кетет. Потому что машина ачып берейин дегенде айтабыз да, жок өзүм эле. Жана я сама деген это вообще катастрофическое слово деп коет да, все разрушает. Ошондуктан машинени ачып бересиңби деп айтыш керек. Машинени ачып берип коесуңбу. Аны эми, конечно, мен деген женский энергияны көбөйтүп атам, сен мужской энергияны көбөйт демей машина ачып бер дебеш керек да. Мындай баягы женская мудрость деген бар да. Женский ум эмес, женская мудрость, акылмандык. Аны мындай биз аял болсок, эркектер эркек болот да. Анан биз деген мындай байкатпай, сумкабызды ачымыш болуп атып, анан суранышыбыз керек, машинени ачып коесуңбу депчи. Жакшы экен дагы эже.
Анан ал деген дейт да, мен бул деген байкуш деген нежный да бул деген. Сумкасын көтөрүп барат, эшик ача албайт. Ача албайт да, мен ачып берейин деп. Ошо эшик ачканда эле анын мужской энергиясы шак эле көтөрүлөт. Ал уже кайра барып рөлгө отурганда башкача отурат уже. Мындай. Рахмат депчи, ыраазы болупчу. Ал өзү деле сезбейт да. Ошентип көбөйөт. Анан биз мынтебиз да, мисалы үчүн мен өзүм эркек эле болчумун да. Мен булардын бүт баарын өзүм өткөм да. Мен жолдошум 30 жыл милицияда иштеп, эртеден кечке үйдө жок эркек, мен өзүм эркек эле болчумун. Тем более перестройка башталып калды, биз жаңы эле окууну бүткөндө. Анан ботасты кийдим, шымды жынсыны кийдим, куртканы кийдим, чачты момундай кырктырдым өзүм, чачым тиземе чейин болчу. Мурун чачты кырктырдым дагы, базарга чыгып кеттим. Анан дагдаңдап эле чуркадым. Анан еще шым кийгенде мындай болот да. Шым кийгенде, ботас кийгенде, жалпак така кийгенде походка бузулат. Эркектерде аттап-буттап басып калат да. Көйнөк кийип, мисалы үчүн көйнөк кийгенде аттап-буттап баса албайсың да. Уже женский походка. Жалпак така менен мужской походка. Походка бузулганда эле уже бүт биздин келбетибиз да бузулуп баштайт. Биз баягы монтип чөйүлүп ар бери мондай болуп кыз боло албай калабыз да. Уже голос бузулуп баштайт. Даже голос да эркек болуп калат да. Особенно азыр менин сабагымдан кийинчи айткан маалыматынан кийин Назира, сен мындай чыгып эле карап каласың азыр, могу эркек аял экен, бул аял экен деп каласың да. Особенно тойлордо жанагы бир закылдап бийлеп атышпайбы? Далактап, Далактап, аябай сонун сөз айттым. Ошону айта албай аттым мен. Далактап бийлешет го мындай. Вроде бы 50 жашта, 60 жашта. Уже кемпир болоюн деп деле калганда, уже небереси бар, уже келин уулу бар, балдары бар, туурабы? Ал эч бир мындай рамкага жатпайт да, андай бич. Ал мужской энергиясы бар да. Ал по-другому уже билбейт, ал кандай как вести себя өзүн билбейт. Просто уже заложен баягы мужской энергия менен жүрөт. Ал өзү нормальныймын деп ойлоп атат. А мында карасаң кадимки эркек да. Кадимки эркек. Бул эми аябай жаман туура эмес көрүнүш. Чын эле эже орун алмашып калдык го азырчы. Биз мындай эркектей болуп, монтип таңкылдап, эркектерибизден колшо монтип талашкан сайын алар назик боло башташты. Анан чындап эже ушул нерсе абдан биздин коомго керек болуп атат да. Аял аялдыгын эстей турчу мезгил келди окшойт деп ойлоп атам да. Ошондо эркек күчтөнөбү эже? Азыр ошол эгерде эркектин жанында аял турса, ал мындай билет да, мындай айтышыбыз керек да. Мен мисалы үчүн шифонерлерди өзүм эле жылдырып койчумун да мурун. Жолдошум келгенин күтүп отурсам, кантип күтүп отурам депчи. Анан кийин көрдүм да канча нарушение болуп кеткен. Анан мынтип айтыш керек да. Мындай болот да, мындай эркектер сүйлөшүп отурат. Анан бирөөнүн аялы звонить этет да. Келип могу столду жылдырып берип кетесиңби? Мен жылдыра албайм дейт да. Анан ал чуркап айтат досторуначы. Мен аялым столду жылдыра албайт депчи. Бирөө айтат. Аны өзү эле жылдырып койбой, менин аялым өзү эле жылдырат дейт да. Анан тиги айтат да, жок, менин аялым жылдырбайт аны. Жылдырбайт, ал мен барганча күтүп отура берет. Лучше барып жылдырып коеюн дейт да. Ал өзүн эркек сезип атпайбы? Эркек сезип аялына кам көрүп, барып, потому что аял ошого неме этет да, жол көрсөтүп атат да. Сен эркексиң, сен жылдыргын депчи. Тиги аял бир жанындагы дос баласы айтып атат, менин аялым өзү эле. Мынтип еще дагы мындай дагы бир аябай чоң нарушение бар. Ушул кайдан келет? Биринчи вообще заложенный. Бул деген эркек ата-энесинен келет. Потому что ата-энеси, мисалы үчүн менде бир таанышым бар. Атасы аябай эркек күткөн экен. Анан кыз төрөлүп калган да. Анан мамасы атасына жагыш, күйөөсүнө жагыш үчүн айта берген. Ой, бул кызың деген кыз болгон менен эркектей эле. Эркектей эле иш кылат. Эркектей эле акча табат. Ушул күнгө чейин ошо проблема менен келатат да, азыр иштеп атат ошо мененчи азыр. Ал болсо сезип атат, что папасы деген эркек күткөн, бирок төрөлүп калган өзү күнөөлүү болуп атат. Значит, атама мен эркектей кызмат кылып жагайын деп атат. Ал тияк калып барып эс алдырып келет, үй сатып берет. Ал өзүн доказать эткиси келип атат да. Сиз мен кыз болуп калып капа болбоңуз. Мен эркектей иш кылып берем депчи. Анан күндө апасы айтып турат. Бул деген, ой, ал кызым деген эркектей жөн эле. Эркектей дей берет, көрсөбүтпү? Ошентип кыз деген, мен эркектей турбаймбы деп анан жүрмөн монтип анан чуркап иш кылат да.
Анан келгенде, конечно, үйдө эркек болуп көнүп калган да туура. Үйүнө баягы келин болуп келип дагы анан мынтип бүт барып башкара баштайт. Тияка тургула депчи. Аны деген биздин ошо аялдын мудрости билиш керек да. Акылмандуулук менен биздин апаларыбыз кандай кылган? Апаларыбыз, ой, атаң чечет. Атаң билет, акырын мудрость менен бүт баарын айтып берген. Атаң чечет дей берген да. Жосо байкеңер чечет дей берген да. А бирок акырын барып сүйлөшүп аны өзү чечип койгон да. Ошол эле мезгилде күйөөлөрүнүн аябай аброюн көтөрүшкөн да. Ошон үчүн жанагы аял жакшы, эр жакшы. За великий мужчина не стоят великие женщины дейт. Ал аял айтпайт да, акылман аял айтпайт да, атаң эчтекени чече албайт, мен чечип коем деп айта албайт да. Өзү чечип атат, а бирок анын мындай го, менде бир тааныштарым бар, ремонт кылганда аябай урушуптур да. Күндө уруштайт да, ремонт бүткүчөп уруштайт. Анан ремонт бүткөндөн кийин мынтет дейт, коноктор келсе эле, мына биз ремонт кылдык. Мына ремонт кылып койдук деп элечи. Аял айтат экен, ооба, мынакей, ушу жолдошум тимеле рахмат, ушу аябай жардам берип депчи. Анан ошентип биз баягы эркектин немесин көтөрүшүбүз керек да, аброюн көтөрүшүбүз керек. Ал деген жанагы Абдушүкүр Нарматовдун аябай сонун бир эмеси бар. Бир неме сабагы бар, неме деген. Апалар дайыма калп айтат деген. Алар мынтет да, өзү үшүп атса деле, жок мен үшүгөн жокмун балам, сен жамынып тур, мен тамак жедим, мен урсагым ток эле ачка болсо деле, сен жей кой деген. Ошол сыяктуу да, аял акылмандуулук менен эркектердин вообще психологиясы башка болот экен да. Аны акылмандуулук менен мынча айтыш керек да. Жанагы еврейлер мынтет экен да, баласы бир нерсени сындырып койсо, менин ушундай акылман гений балам кантип ошо идишти сындырып койду дейт экен да. Сонун экен. Анан ошентиш керек да. Канчалык күйөөңүз туура эмес иш кылса дагы, ой, мен, конечно, сен болбосоң биз жасай албайбыз аны. Сен болбосоң биз аны салмак эмеспиз бул үйдө. Если бы не ты деп эреткенбиз да. Ошо да. Акылмандуулук менен бал деген калп айтып, аны алдап бир нерсе кылыш эмес, ал деген үй бүлөнү оңдоо туурабы? Ар бир өзүнүн мамиле кызматын баягы милдетин жасасын депчи. Биз ошон үчүн аялдар эркектерге энергия берип турабыз. Дагы бир аябай сонун нерсе азыр. Баягы аял кыз төрөлгөндө ырыс куш төрөлөт деп коет да. Себеби деген аялдар кыз төрөлгөндө наполненный деп коет да, баягы толук энергиясы менен келет экен да. Аябай чоң энергия менен келет экен. Энергия деген бул байлык, бул деген ырыскы деген сөз да. Кыз төрөлгөндө? Кыз төрөлгөндө. Ошон үчүн кыздардын ырыс төрө. Аял балдар деген эчтекеси жок төрөлөт экен. Пустой келет экен. Эркектер ошон үчүн бир гана источниги бар да. Энергия ала турган бир эле источник бул деген аял. Же апасынан алат энергияны, же аялынан алат, же кызынан алат, же сотрудницасынан алат, же кошунасынан алат. Аларга кичине жалко да. Эмнеге жалко же? Эркектерге. Источниги бар да. Аялдардын любой жерден ала берет. Аялдар мындай үй тазалап коюптур эле, үй сонун таза болуп калды эле кирип чыга беребиз го кайра. Энергия алабыз. Гүлдү көрдүкпү, энергия алабыз. Жыттап койдукпу, энергия алабыз. Духин жыттап койсок энергия алабыз. Жакшы көйнөк кийип алсак деле энергия ала беребиз. Биздин миллион источниктерибиз бар. Булактарыбыз бар, женский энергия ала турган. Биз ошончо биз аял эгерде наполнен өзүнүн аурасы 5 метр болсо, аял деген ден соолугу жакшы болот. Аялдын настроениясы жакшы болот. Аял жаркырап турса, аял үйгө келген кишини жаркырап тосуп алса, үйөсүн жаркырап тосуп алса, балдарын жаркырап тосуп алса, өзү жаркырап турса, анын тегерегиндегин баары жаркырап турат. Аял өзүнүн энергиясы жок болсо, элестет. Өзүнүн эчтеке энергиясы жок. Күндө эле тиги жетпейт, бу жетпейт, күндө эле ыйлай берсе, энергиясын баарын жоготсо, жарым эле метр энергиясы менен калса, кимге эмнени берет? Туура? Өзүңдө болсо бирөөгө бересиң да. Болбосо эмнени бересиң? Өзү аял нуждаться этет да, күйөөсүнө бермек тургай. Аялдын өзүнүн энергия керек болот. Эже, изменачы ошондой слабый энергиядан кетип калабы же? Эмне эркектер эмнеге изменять этет? Ал деген измена деген мындай да. Үйдө эмне жок ошону издейт да. Туура? Курсак ачка. Ал энергияны мындай да, обязательно эле мындай издейин деген алардын деле ойлору жок да.
просто ал деген иштеш үчүн энергия керек болот атпайбы? Энергия не обязательно сексте эмес. Секс деген это последний очередь. Назира. Ал деген жанагы жакшы сөз. Мындай болот атпайбы? Үйүнө келсе да аял айтат да. Акмаксың, сен келесиң, сен мына ушунча эчтеке жок дейт да. А башка бир аялга барса айтып атат, сен вообще арстан, жолборсуң. Арстансың дейт. Окмуш, сен вообще как мужчина, ты вообще окмуш дейт го. Ошол сөздөн деле энергия алат. Үйдөн мисалы үчүн чыгып баратса эле кошуна келин көрүп эле, байке костюмуңуз аябай сонун жарашат экен. Ал эле момунтуп барат да, чоң костюм чын эле. Анан эртесинде дагы ойлойт, дагы башка костюм кийип алып дагы мындай көрүнүп койсом азыр айтса депчи. Ушундай мындай биз деген баардыгыбыз эле жакшы сөзгө, жакшы мындай поощренияга, бизди мактап турганга баарыбызга жагат да, туура. Жакшы сөз деген баарыбызга жагымдуу да. Аялга деле, эркекке делечи. Ошондон вообще мындай жакшы сөздү аябашыбыз керек да. Мындай жакшы сөзгө, жакшы мындай улыбкага, жылмайганга дагы беришен болушубуз керек да. Бир келген жашоодо, Ооба эже. Эже менчи апамын да, анан жалгыз багам да. Эне катары уулду жалгыз багам, анан элдин баары айтат да, сен женский энергия эле берип атасың балаңа, мужской келбейт дейт да. А мен болсо чыныгы эркекти тарбиялагым келип атат да. А мен чыныгы эркек тарбиялаш үчүн эмне кылам? Обязательно бир эркек табышың керек да, күчтүү эркектер табышың керек. Мисалы үчүн машыктыруучу, же бир тренер, мындай бир окута турган, же бир мугалим, же кошуна, же просто эле бир жакшы сен өзүң баягы эркек катарында өзүн жакшы алып жүргөн турмушта бирөөгө кошушуң керек да. Туура эле айтып атты. Сөзсүз жанында бир эркек болуш керек да. Башта эркектик энергияны сен, мисалы үчүн эркектик тарбияны бере албайсың. Сөзсүз жанында бир эркек билиш керек да, эркек кандай алып жүрөт экен өзүнчө. Мисалы үчүн сен жалгыз боло атпайсыңбы? Мисалы үчүн мен да мына мисалы үчүн сабак берип атам, бул да мужской энергия да, бул передача знания мужской энергия. Бирок ошол кезде биз женский энергияны толуктап турушубуз керек. Обязательно мындай баланс кылып турушубуз керек. 75-25 деп кое бериш. А 75% эмнеге керек айтып берейинби? 75 эркектик энергия. Мына могу мисалы үчүн мындай жакка английский воротник мужской энергия. Мына мисалы үчүн мен сабак берип атканда кийип атам, мен деген азыр бир вечерний көйнөктү кийип алып, анан азыр келип мындай прямой эфирге чыгып алып, анан аябай чөйлүү эле мынтип элечи, чөйлүү эле аял болуп эле, ай эме чайыңар жок беле? Ай Назира кандайсың деп эле элестетип, мен кимге сабак бере алам? Туурабы? Ошон үчүн азыр мен мисалы үчүн эркектик энергияда отурам. Өзүмдү осанкамды түз алып, сүйлөгөндөрүм тык, мындай костюмду кийип мынакей. Ошол 25%ке мамлекеттик кагаздарга кол коюп, мисалы үчүн. Жоопкерчиликтүү ала турган жерлерде 25% ошол күйөөнү тарбиялап, кез стөлдү бир коюп. Ошентиш керекпи эже? Обязательно. Ошо 25% колдонушубуз керек да. А то биз чөйлүү эле монтуп калсак элестетиңиз, анан бар жака басып кетишпейби каалаган жагына. Анан балдарды тарбиялап, иногда баягы бир чечүүчү проблемалар болуп калганда сразу включаем ошо эркектик энергияны чыгарабыз. Мисалы үчүн өзүбүздү защита кылыш үчүн, туурабы? Коргош үчүн өзүбүздү. Жоксо бир проблема чечилбей калган жерди чечиш үчүн ошол 25% чыгарышыбыз керек. Сразу баягы өзүбүзгө тонусубузга келе калышыбыз керек да. Бирок 75% аялдык. А эркектерде да 25% аялдык бар да. Ал кайсы убакта керек? 100% эркектик энергия болсо, анда бизден күндү таяктап биз токмоктоп турушпак. Мужской энергия жалаң эле монтупчу. А 25% жана бизди сүйөт, бизди эркелетет, балдарга мээрим берет, үй алып келип берет, чачыбыздан сылайт, подарка берет. Ошол мезгилге бооруйт. Биз ыйласак бооруйт. Ошондой жана женский чувство болот да, 25%. Ошону кетирбеш эмнедей. Чоңойтпош керек да. Ошондон аялдык эркектик энергия эгерде алмашып кетсе, анда үйдө аябай ызы чуу болот да. Бул баардык жагынан. Биринчиден мамиле бузулат. А мамиле үйдө бала чакага таасир этет. Туурабы? Ал финансыга таасир этет, потому что уруш болгон жерде эч качан акча келбейт. Жумуштун бүт баарын күч менен жасап башташат, аялдар күч менен табышат. Жанагы күндөп жүрүп атпай, анан
туура укташ керек да. Мисалы үчүн аялдык женский энергияны алыш үчүн 10-дон 11ге чейин обязательно укташ керек. Кечки 10. Мен кечки 11ден кийин укташ керек. Анан эртең менен 5тен 6га чейин туруш керек. Это тоже очень важно, да. Анан парфюмерия колдонуш керек. Мисалы үчүн эркектик энергиясы бар аялдарды байкасаңыздар, мындай эми боёнгонду жаман көрөм дейт да. А же болбосо мен мындай тага албайм дейт да. Анан гүл өстүрүш керек. Гүл болсо бул вообще сенин женский энергияң да. Үйгө кирип эле, сразу кирип эле карасаң болот. Бул үйдөгү женский энергия кандай экен. Менин колуман вообще гүл өспөйт дегендер барбы? Ал неге? Ал женский энергия жок. Женский энергия болбосо өспөйт гүл. Бул тоже очень важно. Анан дагы эмне кылыш керек? Анан могу жана спа салондорго көбүрөөк барыш керек, эс алыш керек, расслаблениени көбүрөөк кылыш керек да. Өзү вообще женский энергия деген мындай да. Мындай жанагы аюунну атып, анан үйүнө алып келип атпайбы? Значит, даяр келип атпайбы? Ошондой женский состояние болгондо өзү аламдан өзү келе берет Алладан. Өзү келе берет. Бирөө подарок этип, бирөө мындай болуп, оңой эле келе берет да. Биз деген көчөгө чыгып, мындай добытчик болбошубуз керек да. Өзү эле мындай бияктан өзү келе берет да. Ошого жеткишибиз керек да. Ошон үчүн биздин апаларыбыз эме кылганда мындай ошо күйөөлөрүн сыйлап, үйдө отурушканда. Биздин убактарда мындай көчөгө чыгып аялдар акча тапкан жок болчу да. Акча тапса деле, аны биз тапкан акчаларыбызды аялдар мындай эме кылып чыгышыбыз керек да. Именно это способ зарабатывания денег. Именно прям азыр барып туруп акча табам дебеш керек да. Башка именно максатты башка кылыш керек да. Биздин аябай жакшы көргөн жумуштарыбыз болуш керек. Анан мындай плавный состояниеда, өзү аябай спокойный состояниеда акча тапканда аябай көп акча келет. Да. Наоборот, жанагы физическийден көрө андан да көбүрөөк акча келет. Рызык ушунчалык көбүрөөк келет. Ошондой физический жумуштарды вообще азыраак жасашыбыз керек. Вообще желательно жасашыбыз керек. Жана спортко барып алып, жөлө качаться этебиз го, же ошондой айтасыз. Ал деген эми баягы аны мындай кылыш керек да. Ал деген только баягы өзүңдүн телоңду жакшы, ден соолугуң үчүн гана. Ден соолугуң үчүн, өзүңдү тонуста алып жүрүш үчүн обязательно барыш керек ал жака. А бирок баары мындай карасаң эркек болуп кетип атпайбы кээ бирөө? Туура? Булчуңдарын чыгарып, ал билбейм мен кандай эркек ошол аял менен жаткысы келет, туура? Ал мындай жакшы деле эмес да, алчы, туура? Любой аял дегенде аябай нежный болуш керек да, туурабы? Анан элестетели бир качок эле сенин жаныңда аялың болсо. Мне кажется, бир да эркекке деле жакпайт болуш керек деп ойлойм да, андайчы. Менин өзүмдүн оюм эми. Аял деген мындай, биз деген аял дегенде башка нерсени элестетебиз, туурабы? Мындай нежный, мындай араң аябай добрый, мындай беззащитная, ушундай элестетебиз го. Анан монтип эле дүкүлдөп эле давай мен алып келем дегенде анда уже Эркек качып кетет да? Эркек качат. Именно жана эме дейт го, мен досторум дешет го, эркектер ичи мен досторум. Эркек аял дос болбойт, эч качан дос болбойт да. Только эркектик энергия, же аялдарды, же эркектик энергия бүт баары тең, же баары тең аялдык энергия. Ошондо дурус детишет, жанагы сырдаш болушат. А так нормальный эркек энергия менен, нормальный аялдык энергия менен экөө дос болбойт. Ал экөө же үйлөнүп кетиши мүмкүн, или вообще просто семейный катышып калышы мүмкүн кийинчи. А так чогуу жүргөндө туура эмес болуп калат. Кээ бирдечи же мындай курбу же сиңди кыздарым бар да, мындай өздөрү аябай жакшынакай, билимдүү, ыйманы ысык деп коебуз го. Бирок такыр эркек жолобойт да. Ушундай, мисалы үчүн ошону аял кылса, мыкты, зайып чыга турчу, бирок такыр эркек жолобогон, ал эмне болгон аялдар эже? Алар деген анын дагы көп причиналары бар да. Биринчи эле ошо эркек деген энергия, алар мындай да, мына сүрөттөгүдөй болуп турган кыздар бар го. Ойлойсуң го, муну кантип эркектер көрбөй жатат депчи. Түн эле карасаң фигурасы, жөн эле бетин карасаң, жөн эле журналдагыдай да. Вроде бы жумуш жасагандары деле ошондо. Бирок все равно внутри ал деген эркектер деген ал сырткы кебетесин, конечно, карайт. Анан 6 секундда жазат да, вообще адам өзү 6 секундда мынтип сырткы келбетибизди сканируем. Андан кийин чечебиз. Муну менен дальше сүйлөшсөмбү же сүйлөшпөй эле койсомбу дегенди чечебиз да. 6 секундтан кийин өзү ойлонуп баштайбыз. Мындай эле го, жакшы го, жаман го депчи. 6 секундта сырткы келбетин бүт баарын сканируйт. Анан бир маалда уже ичинде энергия чыгат да.
вроде бы сырткы кебетеси сонун болду, бүт аялдык нерсеге бүт кешелери бар экен, баягы жооп берет баардык эмесин точкаларына. А бирок сүйлөшүп келгенде эле баягы мужской энергия ичинде. Анан эркектер чувствует это. Чувствует не женщина, а соперника. Еще одну мужчину чувствует рядом. Она ойлойт, а зачем мне? Мне же нужна женщина, а эркектин мага эмне кереги бар? Дейт да. Биринчиден, экинчиден дагы ошондой кыздардын мындай эркектерди кабыл албаган кыздар болот. Именно аял эркек жактырып атса деле кыз макул болбой, жактырбай, алар жанагы атасына обидалары, таарынычтары бар. Атасына таарынычтары бар кыздар такыр эркектер менен сүйлөшкүсү келбейт. Потому что подсознанияда бар да эркек начар дегенчи. Аны сен өзүңдү канчалык мындай алаксытып кылсаң деле баягыда сүйлөй берет. Память бар да. Сен ойлонто берет да. Балким бул мындай болсочу, а балким тигиндей болсочу, лучше андан көрөкчөктү жок эле жүргөнүм жакшы. Ичиңен уже ойлоно бересиң да уже. Аны вообще кабыл албайсың да. Уже дарбазаны жаап койдуң. Вроде бы отуруп эле сүйлөшүп атасың, но ты уже закрыт. А мужчина чувствует это. Сенин калп эле сүйлөп атканыңды билишет да. Жасалмалуулук искусственный сезилет экен да. Сезилет. Аны айта албайт да, сен жасалма сүйлөп атасың, эч ким айтпайт да. Ал жагында эркек турат деп. Биз маска, сразу башка маска кийип калабыз. Моментально. Вроде бы келатканда башка маска кийгенбиз. Биз түр маскалар кийип турабыз да. Ошондой закрытый бир масканы просто ойлойбуз эми. Нормально отуруп чай ичип кетейин азыр эми. Унчукпай эле коеюн. Вроде жакшы эле сүйлөшүп атат, ооба, дагы кези келет деп коет. А бирок мужчина чувствует, что в следующий раз уже не придет. Тейсон эже бякта толтура кыздардын баары көрүп атат. Анан аябай сонун эфир болуп атат, рахмат деп батасын берип атышат. Анан эженин онлайн тренингтери дагы бар экен. Анан сонун тренинг баштап аттыр. Эже ошо жөнүндө кыскача айтып кетиңиз. Мен өзү тренинг болуп иштеп баштаганыма, мен өзү ишкермин да, как предприниматель. Анан ошо тренинг мен өзүм өткөрдүм да башында. Мисалы үчүн мен женский энергияны кантип мен чачымды өстүрдүм, кантип көйнөк кийип баштадым, өзүм ошол женский энергиямды кантип көбөйтүп баштадым, ушуну бүт баарын өзүм өткөм да. Мен өзүм өткөн жолду эле азыр айтып бере алам да. Мен бирөөдөн укканымдан эмес да. Ооба. Тренер деген өзү ошондой болуш керек да. Тренер өзү өткөрүп, өзү көрсөтүп, анан ошо жолду көрсөтүп берет. Мен могу жол менен келдим, жүргүлөм, мен да ушул жолду көрсөтөйүн депчи. Анан азыр болсо мен мындай бир Кыргызстанда биринчи жолу мен өзүмдүн насаатчыларым бар да, Асланбек Кененбаев, Фархат Талайбекович, Данияр Чурмошев, менин тренерлерим бар. Анан мен өзүмдүн партнерлорум бар. Бул Самат Дөөлөтбаков, Айбек Жангазиев, дагы азыр өзүмдүн коллегам ким Хамза Айдаркулов. Анан ошол 8 партнерлорду, 8 Константин Павлов еще психосоматика боюнча. Азыр эми психосоматика боюнча бул аябай өтө көйгөй маселе, өтө актуалдуу болуп жатат да. Ал Москвадан келген. Ошентип кыскасы, урматтуу бир туугандар, бул марафон сиздин трансформация болуп, аң сезимиңиз өсүп, башка деңгээлге өтүшүңүзгө аябай оңой болуп атат да, потому что бардык сизге керектүү билимдердин баарын тең бир жерге чогулттук да. Именно онлайн. Офлайн болгондо дагы бизге тар болуп калат. Нам тесно бияктачы, офлайнда. Потому что бизде деген кыргыздар именно кыргыз тилинде болот да, меникичи, мен тренерлерим. А буякта орусча сүйлөгөндөр бар, аны кыргызчага которобуз. Эки тилде тең болот да. Мен кыргызча сүйлөгөндө орусчага которобуз. Ошондо биздин бүт жер жүзүндөгү жашаган кыргыздар үчүн аябай жакшы возможность болуп атат да. Онлайн аркылуу 9 мен деген спикерлер, эң күчтүү ишкерлердин сабактарын ошо онлайн бир форматта 1 айдын ичинде болот да. Өтө күчтүү. Азыр мына бир 2 күн болду. Биз азыр эфирге чыгарып баштаганыбызга, ошондон менин катталуу барактарыма катталсаңыздар, Алена Малабашева деп катталсаңыздар. Инстаграмда бар, баракчаңыз. Азыр мен белгилеп коем достор. Инстаграмда, Фейсбукта, ТикТокто бүт маалыматтардын баардыгы бар. Азыр көрсөңүздөр болот. Ошондон өтө кызыктуу марафон. Жолдошу барбы деп сурап атышат эже. Жолдошум бар. Экөөбүз аябай сүйүшүп 5 жыл сүйлөшүп үйлөнгөнбүз. Мен өзүм курсташым. Быйыл мынакей октябрдын 13-ндө 40 жыл болду жашап атканыбызга. Ал органда иштеди, полковник милиция, көп сыйлыктардын ээси. Азыр болсо 2 уулубуз бар, 3 неберебиз бар. Негизичи бизде мындай экен да эже.
байлыкка жетпегендер байлыкка кантип жетиш керек деп өзүнүн артынан тепсең эчтеке тыйын жок да деп тренинг өтөткөн. Анан бактылуу эместер же мага окшогон жалгыздар кантип бактылуу болушту үйрөтө беребиз го. Анан ошон үчүн ушу сурап атса керек да сизденчи анан сөзсүз сурашат чындыгында. Мисалы үчүн мен деле ошондой болгом да. Мен бир тренингке барып, бир тренерге бардым дагы, анан сурадым да, анан жолдошу жок экен. Бирок кантип эркектер менен туура жашаш керекти үйрөтүп атыптыр да. Анан мен ичимен ойлодум да, туура суроо берип атышат. Наоборот, аябай ушул суроону бергендерге аябай сыйлайм. Себеби бизде ушундай тренерлер болуп атат да. Ооба. Мисалы үчүн азыр дагы мен бирөөнө айттым да ушундай. Мен мужской психология өтүп атам эже дейт да. Мен айттым, сен өзүң жолдошуң менен жашай алган жоксуң да, туурабы? Жолдошуңдун психологиясын түшүнбөгөн үчүн ажыраштың. Туура айттың. Анан сен кантип мужской психологияны бере аласың? Чын айттыңыз. Туура айттыңыз. Мен мисалы үчүн жолдошум менен 40 жылдан бери чыгып келатам. Мужской психологияны точно билем. Жатка билем дейсиз. Еще жолдошум органда иштеди да, еще милицияда иштеди, элестете беле? Ошон үчүн МВДдан мага тиги офицердин жубайы деген медаль берди да. Ушул 40 жыл ушу жолдошуңа чыдадым. Эркек да айттым мен. Сценага чыгып мен жолдошум айтат, чыгып мен чыгып сүйлөп жүргөн үчүн мен чыгып сүйлөгөнүм аябай жактырат да жолдошумдан. Айтат да, сен чыгып сүйлөт. Эми рахмат айтып бул руководствого депчи, министрлерге. Анан мен айттым, мен өмүр бою нааразы болчумун дедим, жолдошум орган иштегени. Бирок бүгүн медаль алып бергениңерге аябай сүйүнүп атам, мен ыраазычылык айтып. Жок дедим, могу бир кичинекей темир менен биз алдадыңар дедим. Ооба. Эми бүгүндөн баштап ыраазы болуп баштадым депчи. Анысы кандай, конечно, бул деген аябай чоң кызмат, өтө чоң, эрдик. Эрдик вообще өзү. Күйөө менен көп ушунча жылга чейин жашаш аябай чоң эмгек талап кылат да. Сон анан дагы Алена же немени айтып коеюнчу. Алена эжеге аябай баарыбыз суктанып атабыз да. Биздин ата-энелерибиз да ушинтип өзгөрсө, ушинтип окуса, ушинтип изденсе депчи. Анан Алена эже айтып атат, апаларыңарга онлайн сабак белек берем, үйдөн барып көрсүн, уксун да аябай сүйүнүп атабыз да бизчи, рас апаларыбызга деп. Силердин дагы ушу өзгөрө албай, өзүн баягы силер болсо, Назира, белек кылайын бияктан дагы кимдер чыкса мага. Апамна берем дегендерге апаларына белек болсун. Ооба, Алена эженин азыр немесин баракчасын белгилеп коем. Убактыбыз уже бүтүп калды. Азыр Instagram түз эфирибизди сактабай коет. Ошон үчүн бүтүрүшүбүз керек. Элдин баары сактап коюңуз. Аябай сонун эфир болуп атат. Мен кайталап көрөм дегендер болуп атат. Буюрса сактап коем. Мен баракчамда болот. Жана Алена эжени өзүнүн баракчасын белгилеп коем. Ошол аркылуу таап, анан сөзсүз сабагына катышкыла. Мен жакшы көргөн адамдар, менин устаттарым дагы эженин устаттары экен. Анан буюрса ошактан көрүшөбүз. Алена эже, чоң рахмат сизге. Рахмат, бардыңыздарга рахмат. Бизди көрүп жаткан, угуп жаткандардын баарына рахмат. Назирага чоң рахмат, потому что мен Назираны аябай жакшы көрманымын. Мен жакшы көрөм страницаларын, аябай көйгөй маселелерди чечет да. Суроо бергендерге таң калам. Назира бул суроонун кайсы болду экен депчи. Прям кээде мен даже ойлонбогон суроолор берип каласың. Ошон үчүн биз экөөбүздүн кылып жаткан иштерибиздин баардыгы тең ошо коомго пайда келтирбей, бирөөнүн өзгөрүп кетишине, үй бүлөсүнүн сакталып калышына, бала чакалары менен ата-энелери биригишине, бир коомго колубуздан келген жардамды бере берелик. Ошон үчүн баардыгына рахмат. Мен ойлойм, бүгүнкү эфирибиз көп адамдарга пайдалуу болот деп. Баардыгыңыздарга рахмат. Достор, белек десе биз бекерге аябай көнгөнбүз да. Анан эженин марафону онлайн сабагы сонун тренерлер менен 15 ноябрдан башталат. Анан арзан эле. Ошончо лакыйган тренерлерди алып келиптир, анан арзан эле баа кылыптыр. Атайын карапайым калкка жеткиликтүү болсун, чөнтөгүнө жараша болсун деп. Анан мен белек ана мага бекер бер дебей эле. Ошол канча акча? Ал деген ал башка сабак да. Мен силерге бекер бере турган башка сабак. Ал деген акча жана мен деген тема. Ошол сабагымды берем. Бул марафон. Ал марафон 18 миңден 25 миңге чейин. Ал жерде 9 спикер, 1 ай сабак болот. Бирок бүгүндөн баштап 3 күн дагы акция кылып атабыз азыр. Ошон үчүн мен баракчамдан карасаңыздар 10 миң, 15 миңге чейин акция кылып атабыз. Бул деген өзү 100 миң сомдо десек да жараша турган сабак. Ооба да. Бул 200 миң деп койсок да жараша турган сабак.
бирок ушунчалык минимальный акча менен менин насаатчыларыма да рахмат, баардыгы макул болуп, макул эгер ушундай бир жакшы иш кылайын деп атсаң сени колдоо көрсөтөбүз деп макул болуп билимдери менен бөлүшүп жатышат. Анан YouTube каналга дагы интервью жасадык, бирок YouTube каналга башка тема менен интервью жасадык. Буюрса ал да чыгат. Анан аны дагы акмалап туруңуздар жана сөз көрүп коюңуздар. Ата энеңиздерге көрсөтүңүздөр. Сепарация деген эмне, ата эненин ордугу аякта болуш керек, баланы минип алып келе деп, сен мага милдеттүүсүң дебей кое бергенди үйрөттүк биз. Ата энеден кантип бата алыш керек, ошолордун баарын сонун эфирге сактадык. Анан достор, сөз YouTube каналымда акмалап туруңуздар. Силерге бүгүнкү эфирим да жакты деп ойлойм. Мага дагы аябай пайдалуу болду. Анткени чачымды өстүргүм келип, Кудайым ай үй жыйнап калбасам болду. Ошо жакшы тургулайм.